Саламатсыңарбы балдар? 同学们好，大家好。 Силер менен эфирде кайрылы Кытай тилин окуу курсу көрсөтүүсү. Анан дагы биз Бишкек гуманитардык университетинин Конфуций институтунун Кытай тили мугалимдери мен Маметова Азиза Лауши жана дагы 我是来自比什凯克人文大学孔子学院的张彩燕老师。 ал эми биздин кичинекей конокторубуз болсо 66 мектеп гимназиясынын 5А классынын окуучулары Утегенов Амир жана Руслан кызы Айдана болмокчу. Анда сабагыбызды баштасак балдар. Бүгүн 7-сабак. Эскерте кетүүчү нерсе биздин колдонгон китебибиз Куалы Хай кызыктуу Кытай тили деп аталат. Анда келгиле сабакка көңүл буралы. Бүгүнкү сабакта биз үй бүлө мүчөлөрүн улантабыз. Үй бүлө мүчөлөрүнүн аталыштарын. Өткөнкү сабакта биз ата, апа, эже, сиңди деген сөздөрдү өтсөк, бул жолкусунда биз чоң эне, чоң ата, тай эне деген сөздөрдү өтөбүз. Анда биз бүгүнкү сабагыбыздын жаңы сөздөрүн жаңылышы менен кошо экранга көңүл буруп кайталап алалы. 爷爷、 Чоң ата, 爷爷、奶奶、 чоң эне, 奶奶、外公、 тай ата, 外公、外婆、 тай эне, 外婆、不、 жок, эмес, 他、 ал. Бул эркек балдарга колдонулат. 他、 Ал кыз балага колдонулат. Экөөнүн угулуштары бир, та деп айтылат, бирок иероглифтери ар башка жазылат балдар. 他。 Келгиле анда эмесе балдар, силер дагы жаңылышы менен кошулуп кайталап алгыла бир жолу. Айдана Амир, силер дагы кайталап турсаңар болот. 爷爷、 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 奶奶、 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 外公、 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 外婆、 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 不、 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 他、 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 他。 他。 Анда эмесе балдар, азыр силерге сүйлөм түзгөндү үйрөтөбүз. Ушул сөздөрдү пайдаланып сүйлөм түзөлү анда. Биринчи мен силерге бу деген сөздүн маанисин түшүндүрүп кетсем. Балдар, бу деген сөз бул ш деген сөздүн антоними болуп саналат. Ш деген сөз болуу, болуп саналат деген болсо, же ова деген маанини билдирсе, бу деген сөз жок деп которулат. Жана дагы эгерде биз болуп саналбайт же андай эмес деп айта турган болсок, анда биз буши деп айтышыбыз керек. Мисал үчүн, жаңылышын азыр бизге сүйлөмдү окуп берет, анан биз кайталайбыз. 这不是我爷爷，这是我外公。 Көрдүңөрбү балдар, бул жерде «Чы буши о ее» бул менин чоң атам эмес деген маанини билдирип калды. Бул менин чоң атам эмес, бул менин тай атам. 那不是我奶奶，那是我外婆。 Бул жакта дагы «буши» деген сөз кездешип жатат. Тигил менин чоң энем эмес,
Тигил менин тайенем. Бул жерде на деген сөз колдонду. Биринчи сүйлөмөбүздө болсо ш, ж, ш деген сөз болсо, бул жерде на, ш, же на, бу, ш деген сөздөр колдонду. 那是你爷爷吗？不，那不是我爷爷，他是我外公。 Тигил сенин таятаңбы? Жок. Бул менин таятам эмес. Ал менин тайенем. 这是你奶奶吗？不，这不是我奶奶，她是我外婆。 Бул сенин чоң энеңби? Жок. Бул менин чоң энем эмес. Ал менин тайенем. Балдар, бул жерде биз дагы бир жолу көңүл бура турган сөз бул ма деген суроо сөзү. Мисал үчүн, ж, ш, ни, най, най, ма. Көрдүңөрбү? Ма деген сөз бул суроолуу сүйлөмдү билдирет. Анан жооп бергенде ооба же жок дегеңергеси ш, ж, ш, о, най, най деп айтсаңар болот, же бу, ж, бу, ш, о, най, най деп айтсаңар болот, балдар. Анда эмесе азыр диалогко көңүл буралы. Келгиле баарыбыз экранга карап, диалог кантип түзөрүн көрүп алалы. 你好，你好，你好，你好，你好吗？你好吗？我很好。我很好。你好吗？你好吗？我很好。我很好。那是你爷爷吗？那是你爷爷吗？那不是我爷爷，那不是我爷爷，他是我外公。他是我外公。艾达娜，艾达娜，那是你姐姐吗？那是你姐姐吗？那不是我姐姐，那不是我姐姐，她是我妹妹。她是我妹妹。你妹妹叫什么名字？你妹妹叫什么名字？我妹妹叫艾变。我妹妹叫艾比。 Азаматсыңар балдар, эң жакшы. Рахмат жаңылаушы. Анда болсо, азыр ушул сөздөрдүн үнсүз, үндүү тыгыштарын кайталап алалы. Барыбыз экранга көңүл бурабыз, балдар. И, 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 э, э, е, 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 н, 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 ай, 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 най, 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 най,奶， най, 奶， най, 乌， у, 乌， у, 哀， ai, 哀， ai, 歪， y, 歪， y, 外， y, 外， y, 歌， g, 歌， g, 翁， ong, 翁， ong, 公， gong, 公， gong. Азаматсыңар балдар, эң жакшы. Азыр болсо, биз силер менен дагы бир жолу диалог түзгөндү үйрөнөлү. Биз азыр жаңылаушы экөөбүз чогулуп диалог түзөбүз, а силер жакшылап угуп тургула. Анан дагы өзүңөр түзүп алсаңар болот. Келиңиз жаңылаушы, анда экөөбүз диалог түзүп көрбөйлүбү, 你好， Ни хао, 你好吗？ 我很好, Ни хао ма? 我很好。那是你爷爷吗？那不是我爷爷，他是我外公。张老师，那是你姐姐吗？那不是我姐姐，她是我妹妹。你妹妹叫什么名字？我妹妹叫艾别列。 Жакшы. Көрдүңөрбү балдар?
Азыр ушул эле диалогту келгиле силер да кайталап аласыңар биз менен кошо. 你好，你好，你好，你好，你好吗？你好吗？我很好。我很好。你好吗？你好吗？我很好。我很好。那是你爷爷吗？那是你爷爷吗？那不是我爷爷，那不是我爷爷，他是我外公。他是我外公。那是你姐姐吗？那是你姐姐吗？那不是我姐姐，那不是我姐姐，她是我妹妹。她是我妹妹。你妹妹叫什么名字？你妹妹叫什么名字？我妹妹叫阿伊比利。我妹妹叫艾比利。 Азаматсыңар балдар. Мына ушинтип биз силер менен бүгүн чоң ата, чоң эне, тай ата, тай эне деген сөздөр кандай айтылышын, аларды колдонуп сүйлөм түзгөндү жана алардын тыбыштарын үйрөнүп алдык. Ушинтип биздин Кытай тилине арналган сабагыбыздын бөлүгү аягына келип жетти. Ал эми азыркы бөлүк болсо Кытай тилинин маданиятына арналмакчы. Бүгүн Кытай тилинин маданиятына арналган бөлүктө биз силерге мындай си деген иероглифтин кантип кесилерин үйрөтөбүз. Балдар, Кытайда оригами жасаганды аябай жакшы көрүшөт. Ар кандай иероглифтерди кесип алып кагаздан терезелерине, эшиктерине чаптап алышат. Бүгүн биздин жасай турган оригами же болбосо кагаздан кыркылып алынган сөз бул си деген сөз. Шуаңси деген сөз бул Кытай тилинен которгондо кош сүйүү деген сөздү билдирет. Мындай иероглифти Кытай эли үйлөнүү тойлорунда кызыл кагаздан кесип алышып, терезелерине, эшиктерине чаптап алганды жакшы көрүшөт. Алар ушинтип чаптап алып, жаңы үйлөнгөн жубайларга бакыт, анан дагы түбөлүк сүйүү каалашат. Алар ушундай кагазды кесип алып эшиктерге же терезелерге чаптап койсо, бул үй бүлөгө бакыт жана сүйүү келет деп ишенишет. Анда келгиле биз дагы бүгүн шуаңси деген ушундай иероглифти кызыл кагаздан кыркып алабыз. Анда азыр биз баарыбыз экранга көңүл буруп, жаңы ошо жасаган иероглифти жакшылап карап, анан кийин үйрөнүп алалы. Баштайлы анда жаңы сиз бизге айтып берсеңиз бераз. 好，现在呢，我们先准备一张红纸。 Азыр биз мындай болгон кызыл баракты даярдап алабыз балдар. 好，把这张红纸从中间对折。 Ушул кызыл баракты ортосунан эки четин бириктирип туруп, учтарын жакшылап бириктирип туруп, бүктөп алабыз. Мындай кылып бүктөп алат экенбиз. 现在呢，再对折。 Дагы бир жолу бүктөйбүз. Мындай болуп калат. Экен. 好，接下来呢，我们要按照我们那个 PPT 上一样，然后把它画下来。 Ал эми азыр болсо балдар, азыр экранды карап, экрандагы сүрөттү кандай тартылганын жакшылап карап туруп, ушул баракка тартып алабыз. Келгиле анда тартып көрөлү. 好，大家都画完了吗？ Балдар, мындай кылып тартып алдыңарбы? Мындай баракка тарткандан кийин ошо калган бөлүгүн кыркып алып коебуз дагы. Мындай бөлүгү калат. 好，现在呢，我们按照画的把它给剪开。 Ал эми азыр балдар, ошо тартылып турган жеринен баштап кырка баштайбыз. Эскерте кетейин балдар. Бул мындай ачык болбогон жагы калат дагы, ачык жагынан баштап гана кыркылат экен. Ачык болбогон жабык жагынан эки эле жолу кыркылат. Калган 4 кыркылуучу жер бул ачык жагына карап турат экен. Балдар, кайчыны колдонуп жатканда колдоруңарды абайлагыла. 小朋友在使用剪刀的时候要注意安全。 Дагы бир жолу эскертели балдар. Кайчыны колдонуп жатканда
колуңарда байлагыла. Бул эң оңой оригами экен. Баарыбыз эле жаза алат окшойбуз, Балдар, мына мынтип баарыбыз азыр кыркып алдык. Эми гана ачып көрөлүчү баарыбыз. Кана? Мындай жакшынакай иероглиф пайда болду бизде. Кана силердикине көрөлүчү? Айданыкыныкы да жакшынакай болуптур, Амирдики дагы жакшынакай болуп кесиптир. Амир аябай тыккан кылып кесиптир. Кана жаңылабашы сиздикин да көрсөтүп коюңуз көрүүчүлөргө. Мына балдар, ушундай бизде кош сүйүү деп айтылган жакшынакай иероглиф пайда болду. Бул иероглиф өзү мындай бир иероглиф, бул сүйүү дегенди билдирет. Ал эми кытайлар түгөйлөр үйлөнүп жатканда, эки сүйүшкөн адамдар үйлөнүп жатканда, ошон үчүн түгөйлөр бир чогуу болсун деп мындай кылып экөөнү бириктирип жасап коюшат экен. Көрдүңөрбү, аябай жакшынакай иероглиф пайда болду. Азаматсыңар балдар. Эң жакшы, силер дагы үйүңөрдөн жазап алсаңар болот. Ошентип балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Убактыңар бош болгондо кытай тилин көп-көп кайталап тургула балдар. Көрүшкөнчө саламатта калгыла. 同学们再见。再见。